2025-жылы реестрден чыга албай Кыргызстанга келген мекендештерибиз бул видеону аягына чейин көрсүн. Мына Кыргызстанга такси менен кетем дегендер очередь. Gece kechki 8'te bilgemiz. Saat 6 oldu. Gece biz gelgende bir 4-5 kilometre pробка болчу. Андан кийин bir 15 kilometrege жетип кетти окшойт пробкачы. Бирок кимди сурабасаң эле бүт основном бардык эле рестрдабыз деп атышты да. Эки мамлекеттин президенти эмнеге жолугушуп, эмнени чечишти билбейм. Biletler kımmat, bir adamga 45 min 50 min boldu. Men 5 yaşar kızımı koy 86 minge geldim. Ayla çok geldik, maşına men gelensek yol taygak. Avariyalar көп болду. Анан эми акчадан ден соолук керек го. 15-теринде кайтам Кудай кааласа Москвага кайра. Ошо рейстерге чыгып калдым да. Assalamu alaikum урматтуу Чүңөк YouTube каттоочулары, кайрадан эле мекендештерге миграция жаатында маалымат берүүнү туура көрдүк. Өзүңүздөр билгендей эле 2025-жыл мекендештерибиздин көпчүлүгү реестрден чыга албай калышты. Бул МВДнын кезек аябай кезек болушу, ошондой эле запись жок болгондуктан мекендештерибиз 2025-жылы реестрден чыга албай аргасыздан Кыргызстанга келгенге мажбур болду десек болот. Ошондой эле бир эле реестр эмес, миграциондун артында штамп печат бастырылган мекендештерибиз дагы бүгүнкү күндө Россиядан чыгып Кыргызстанга келишти. Ал мекендештерибиз кайра 2026-жылы качан барыш керек, бүгүнкү маегибиз ошол боюнча болмокчу. Андыктан каналга катталыңыздар, бирден лайк басыңыздар. Россия Федерациясында жүргөн дос тугандардын группаларына максималдуу түрдө бөлүшкөндү унутпаңыздар. Андан сырткары ошол бүгүнкү күндө мекендештерибиз кандай көйгөй болуп Кыргызстанга келди, ошону дагы комментарийге сөзсүз жаза кетиңиздер мекендештер. Бүгүнкү күндө 2025-жылдын декабрь айында келгендер же 2025-жылдын кайсыл бир айларында келген мекендештерибиз 2026-жылы биз кирсек болобу деген эң чоң суроо. Кандай мекендештерибиз кире алат? Өткөнкү маегибизде дагы көпчүлүк комментарий жазыптыр. Биз выдворение болгонбуз, депортация болгонбуз, биз дагы кирсек болобу деп. Силерге качан ошол мөөнөтүңүздөр бүткөндө киресиздер? 3 жылга, ошондой эле 5 жылга силерге депортация, выдворение койгондо ошондой мөөнөт берет, ошоңуздар бүткөндө гана киресиздер. Бул силерге тиешеси жок. Бул мыйзамдуу иштеп, бирок мына реестрге түшүп, реестрден чыга албаган мекендештерге тийиштүү десек болот. 2025-жылы кирип Кыргызстанга, бирок киргенден кийин кээ биринки 1 күндөн кийин чыгып атат, кээ биринки 3 күндөн кийин, кээ биринки 1 айдан кийин, максимум ошол 3 айдын ичинде Кыргызстанга келгенден кийин карталар ачылып, реестрден бүгүнкү күндө чыгып жатат. Реестр деген бул Россияга запрет же тыюу салынат дегендиги эмес мекендештер. Реестр дегенден өтө чочуласаңыздар болот. Бул жөн гана документтерди тактабагандыктан реестрге ушинтип түшүп каласыздар мекендештер. Бул кара тизме же депортация дегенди билдирбейт мекендештер. Ошондуктан 2026-жылы реестрден чыккандан күндөн тартып, бирок силердин 2 же 3 штрафыңыздар болбогон болсо, выдворение, депортация болгон эмес болсоңуздар, кайра Россияга киргенге толук мүмкүнчүлүк болот. Ошондо дагы бирок аэропортто дагы силерге суроолорду бериши мүмкүн, телефонуңуздарды текшериши мүмкүн. Россия тыюу салган видеолорду көрүп, бөлүшүп жүргөн болсоңуздар дагы Россияга киргизбей коюшу мүмкүн. Мекендештерибиз 2026 кайра Россияга кирип баргандан кийин эмне документтерди кайра тактап МВДга тапшыруу керек. Бүгүнкү күндө ошол боюнча айтып берели. Баргандан кийин эгерде сахараңыздардын мөөнөтү бүтүп калган болсо, сахарадан өтүшүңүздөр керек. 1 айдын ичинде, ошондой эле 1 айдын ичинде официалдуу түрдө договорду алышыңар керек. Аминаны скачать этип, Москва жана Москва областында болгон мекендештер болсо, ошол тиркемелерди жасашыңыздар керек. Ал эми башка областта жүргөн болсо, ошо медосмотрлордон, отпечаткалардан өтүп, эгерде мөөнөтүңүздөр бүтүп калган болсо, официалдуу жумушка орношуп, ошол башка областтагылар кагаз түрүндө регистрация жасайт мурункудай, ошол МВДга документтериңиздерди
тапшырышыңыздар керек. Мен реестрде жокмун го, мен неге тапшырам деген суроо болбош керек. Бул 1 айдын ичинде сөзсүз түрдө сиздер кайрадан МВДга тапшырганга милдеттүүсүңөр мекендештер. Эгер тапшырбасаңыздар кайрадан эле реестрге түшүп каласыздар мекендештер. Эгерде эч кандай бир мүмкүнчүлүк болбой аткан болсо, онлайн дагы сиздерге мүмкүнчүлүктөр бар. Онлайн да тапшырып коюуга жетишсеңиздер болот. Онлайндын кандай образецтер бар десеңиздер, мен комментарийге Телеграмдын баракчаны коюп коем. Ошол жака кирсеңиздер, биз онлайн түрдө кандай тапшыруу керек, бекер ошол жака видеосун салабыз мекендештер. Ошону көрүп дагы онлайн түрдө документиңиздерди МВДга тапшырып койсоңуздар болот мекендештер. Бүгүнкү күндө мекендештерибиз аябай көбү депортация болгонмун, же болбосо Сахаранын анализдерим туура эмес чыккан, мени мыйзамсыз депорт кылды дегендерибиз дагы бар. Мен атайын жеке юрист деп ушул жерге номерин коюп койдум. Ошол жака ушул көйгөймөн кайрылсаңыздар болот. Анан дагы баса белгилей кетели. Урматтуу мекендештер, дагы бир нерсени баса белгилей кетели. Эгерде Сахарадан анализиңиз туура эмес чыгып, бирок 3 күндө чыгып кет деп сиздерге колуңуздарга кагаз берипсе, 3 күндө чыкпай жүрө берген болсоңуздар, сиздерди кошумча депортация кылат и өмүр бою да запрет коет. Ошон үчүн 3 күндө чыгып кетип, кайра Кыргызстандан лечение алып, сиздерди оору жок деген документ менен юристтерге кайрылсаңыздар, кайра Россияга киргенге дагы бир мүмкүнчүлүк болот десек болот. Бүгүнкү күндө азыр Госдума, Россия Федерациясынын Госдумасы мигранттарга дагы мыйзамдарды сунуштап жатат. Бул кандай мыйзам десеңиздер, азыр гости болуп, конок болуп барган мигранттар 3 ай 90 күн жүрүүгө мүмкүнчүлүк бар. Ал эми азыр бүгүнкү күндө Госдума ошону 30 күнгө кыскартабыз деп сунуштоо берип жатат. Ошондой эле дагы мигранттарга Россия Федерациясынан ошол жумуштан чакыруу болгон мекендештерди гана киргизебиз деген дагы сунуш болуп жатат. Андыктан каналга катталыңыздар. Эгерде жеке юрист издеп жаткан болсоңуздар, төмөндөгү номерге кайрылсаңыздар болот. Банкротство боюнча, ошондой алименттер боюнча, депортация, выдворение боюнча кайрылсаңыздар болот. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, сиздерге Барс Мед клиникасынын жогорку сапатта көрсөтүлгөн медициналык кызматтарын тааныштырып өтөбүз. Урология, инфекциялык жана жугуштуу ооруларды дарылоо, сүннөткө отургузуу, операциялык жардамдар, гинекология, гинекологиялык кызматтардын бардык түрлөрү, кош бойлуу энелерге жана ымыркайларга кам көрүү, инфекциялык жана жугуштуу ооруларды кароо. Стоматология, тиш алуу, тиш салуу, брекеттердин бардык түрлөрү, имплантация, тишке байланыштуу бардык көйгөйлөрдү кароо жана дарылоо. Кошумча адистердин кызматтары: эндокринолог, травматолог, кардиолог, хирург, дерматовенеролог, лор, невролог, УЗИ, ЭКГ, анализдердин бардык түрлөрү, процедуралык кабинет. Биздин дарек метро бульвар Рокоссовского, экинчи чыгыш дарек Ивантеевская көчөсү 21, байланыш номерлер +7995 557 10 44 +7926 442 09 15. Эскертүү: Учкунбек каналынан барсаңыз, бардык кызматтарга 20% арзандатуу каралган. Шашылыңыз, сиздин ден соолугуңуз биз үчүн маанилүү.